Саламатсыңарбы менин кичинекей досторум. Курсаңар тойдубу? Чайдан ичип, жатканга камданып, анан Таргыл экөөбүздү күтүп аттыңар беле? Таргыл экөөбүз да силерди күтүп калдык. Анткени бүгүн бир сонун кызыктуу жомок айтып берейин дедим. Бүгүнкү жомогум Актандын түшү жөнүндө жомокту айтып берейин дедим. Силер түш көрөсүңөрбү? Бүгүн эмне түш көрсөңөр эртең сөзсүз мага кат жазып жөнөткүлө, макулбу? Анда Актан кандай түш көрдү болду экен, баарыбыз чогуу күбө бололу. Актан адатта бат эле уктап калчу. Бирок бүгүн оон алактап, көпкө чейин уктай албай жатты. Ал уктай албай жатканда көз алдына тыйынчычкандар, пилдер, дарактар, чымчыктар жана андан башка көп нерселер келди. Эмнегедир уйкусу таптакыр келбей койду. Чыдай албай терезеден эшикти карады. Караса, эшик капкараңгы болуп калган эле. Асманда күн көрүнбөйт. Жакшылап тегерегин ынта коюп карап чыкты. Бирок эч жерден аны таба албады. Ошондо идеш аяк менен алпурушуп жүргөн апасына: "Апа, күн жоголуп кеткен го. Ал кайда кеткен?" деди. Күндү көргүн келип жатабы? Ал азыр башка өлкөдөгү балдарга жарыгын чачып, ысытып жатат. Ал таң атканда кайрадан бизге кайтып келет уулум. Азыр төшөгүңө жатып уктай кой, деди апасы. Ошондон кийин гана Актан уйкусу келгендей оозун ачып эстеп алды. Анан: "Кызык, улуу адамдар кээде айрым нерселерге түшүнө беришпейт" деп ойлонду. Анан акырын көзүн жума баштады. Ошентип көзү жумула баштады. Актан бир да жолу өмүрүндө музыкалык аспапта ойноп көргөн эмес болчу. Ал чоңойгондо комуз, гитара ойноону каалап жүргөн. Ошондуктан комуз гитара сатып берсе, аны кантип үйрөнсө болот деген сыяктуу Актандын апасына бере турган анын суроолору аябай көп болчу. Анын бири: "Күн азыр кайда кетти? Ал качан келет? Балдар аны жиберишпей коюшсачы?" Ооба, ар дайым жарык дүйнөдө жашаганды ким эле каалабасын? Ал коркунучка учурап калды го. Бир күн мурун барып, күндү алып келиш керек эле. Ошондо асман жаркырап, уйкучу балдар ойгонуш керек болчу. Балким уйкучулардын катарына кошулган Актанды күтүп жүрбөсүн? Же бир тоскоолдук болуп жолдо келе албай тыгылып калды бекен? Деп Актан бүгүн да уктардын алдында негедир күн жөнүндө көпкө ойлонуп жатып, көзү илинди. Актан терезеден бир жылдызды чакырды эле. Ал жылдыз Актан жаткан терезенин түбүнө түшүп келди. Ошондо Актан жылдызды кучактап, асманды көздөй уча баштады. Себеби жылдыз ага күндү таап келүүсүнө жардам бермек. Ошентип экөө чогуу сапарга чыгышты. Жолдо узак убакыт жылдыз Актанды көтөрүп уча берип, чарчап калганда булуттун үстүнө акырын коюп койду. Андан ары булуттарга минип алып Актан өзү жалгыз кетип баратты. Көптөгөн жылдыздарды аралап жүрүп отуруп акыры күнгө да келип жетти. Ага жетери менен ичиндегисин жашыра албай: "Күн, кандайсың? Сени мен аябай күттүм. Сен эмне, бул балдар жибербей жатышабы?" деди. Анда күн Актанды карап, сары жүзү менен акырын жылмайды. Анын тегереги жап-жарык болуп, балдар ойноп жүрүшкөн эле. Эмнегедир күн үн катпады. Балким күн
коркконунан айтпай жаткандыр деген ой кетти. Так ошол маалда бир топ бала Актандын алдынан чыгышып, андан бул жакта эмнени издеп жүрөсүң деп сурашты. Анда Актан мен күндү издеп келдим деди. Аны уккандалар кыткылыктап күлүштү да, күндү эсиңден чыгар. Мындан ары күн биздики болот, уктуңбу? Мындан ары күн биздики болот дешти. Актан ошондо күндү кантип куткарышты ойлоно баштады. Анткени ал күтүүсүз жашай албайт болчу. Ошондо балдардын арасынан бирөө бул баланы бул жерден кууп чыккыла деди. Актан коркпостон туруп күндү карай чуркады. Күндү баарыбыз үчүн жараткан. Аны бизге белек кылган деди. Балдар Актандын кайраттуулугуна, эр жүрөктүүлүгүнө таңданып туруп калышты. Бирок алар аябай кыжырданышты. Алар Актанга таңданып, "Жок, жок, жок" деп бакырып жатканда, Актандын кулагына бирөө акырын шыбырады. Ал шыбырдын үнү жаздын желиндей салкын жана ысык болчу. "Ойгон балам, ойгон. Түш көрүп жатасыңбы? Болду эми, ойгон" деп кимдир бирөө жулкулдатып жатты. Актан төшөгүнөн ыргып турду. Эки жагын караса, бөлмөнүн ичине күн нуру төгүлүп, жап-жарык болуп калган экен. Терезени караса, күн жылмайып, аны карап туруптур. "Эх, кандай керемет! Эмнеси болсо да күндү кармап жибербейбиз" деп жаткан балдардан кутулуп чыккан экенмин деп аябай кубанды. Анан кийимин кийип, күндү көрүп кучагына кысуу үчүн сыртка чыкты. Кандай гана керемет! Асман ачык. Күн шооласын бүт жер жүзүнө төгүп, жаркырап тийип турат. Ушундай жарык жашоодо кыялында эңсеген музыкалык аспаптарын сатып алуу үчүн дүкөнгө чуркап баратты. Мына балдар, Актандын түшү аябай кызыктуу бекен? Жомоктогудай кызыктуу. Силер да кыялыңарда эңсеген түшүңөрдү көрүп, рахаттангыла деп бүгүнкү жомокту аяктайын. Кана, ким кандай түш көргүсү келет? Мен бүгүн балдар, мен силер жөнүндө түш көргүм келет, достор. Силер жөнүндө. Кана, баарыбыз чогуу уктап, кызыктуу түш көрөлү. Жакшы жаткыла, достор.